Айнура чечинет, анан жатат, анан баленин баарын тепкилешип эле ошонун баарын жазышты. Мен буну түшүнбөйм да, мен ошон үчүн будан корком. Коркунуч жараткан бир немелер болгон жокпу? Тоотура деген эркектер бул аялды ташбаран кылыш керек деп жазды. ТикТокту жаптыңызбы чынында? Жапты. Кыргызстанда ар бир үчүнчү үй бүлө ажырашат, билесизби? Бирден бир себеби төшөк маселеси. Түшүнүгү жок болуп атабы ошондо? Бул төшөк маданияты бул үй бүлөнүн коопсуздугунун фундаменти деп. Көп эркектер төшөктө өзүнөн башка эч кимди ойлобойт да. Бул дегендей жанагы инструмент да. Ойнош керек да. Аялдын денеси менен ойнош керек. Ошондо аял биринчи кадам жасаш керек деп Аял атасыз. биринчи кадам жасаш. Эмнеге? Эркектин психологиясы бөлөк, аялдыкы бөлөк да. Эркектер мен аялды бактылуу кылам деп ойлобойт. Эркек болуп жүрдү. Анан үйгө келип эле баарын чечип туруп эле назик подружка болуп мынтип отуруп калбайт да. Салам достор, 6 майда Кыргызстандын мусулман дин башкармалыгы блогер Айнура Сагынбаевага эскертүү чыгарды. Мына эскертүүсүн карасам азыр Айнура Сагынбаева аттуу интернет колдотуучунун диний багыттагы айткан пикирлери ислам динин ачык бурмалоого жатат деген чечим чыгардык деген сөздөрүн расмий сайтында чыгарыптыр. Эгерде Айнура Сагынбаева өзүнүн жанагы блогторун, видеолорун токтотпосо, биз тийиштүү органдарга кайрылганга мажбурбуз деген сөздөрүн муфтият жазыптыр. Бүгүн эксклюзив KG сайтыбыздын коногу Айнура Сагынбаева. Саламатсыңарбы? Чоң рахмат сизге мындай тартынбай биздин маекке келип, азыр ошол жөнүндө бир мындай түшүндүрмө маек курсак. Эң биринчи жанагы муфтияттын бул реакциясы жанагы сиздин видеоңузга болду. 16 жаштагы балдар, кыздар жанагындай бири-бири менен жолугушса, бул күнөө эмес деген айтканыңыздан кийин соц тармактарда абдан чоң резонанс болуп, ал жактан муфтиятка кайрылып, муфтият өзү эскертүүсүн берди. Ошол анан эң негизгиси суроо ошол болуп атат да, эмнеге күнөө болгон жок, кандай далилдеп бере аласыз деген суроо. Ошого жооп кандай болот? Негизи мен ушул ситуацияны анализдесем, күнөө деп айтканым албетте туура эмес болуп калды. Анткени бул дегени мага караштуу эмес да, бул динге караштуу нерсе. Күнөө эмес, мен чечпейм да. Чын эле ал муфтият чечет. Бирок мен врач катары, мен медицина көз карашынан ушул нерсени айттым да. Эмне себептен? Анткени мен сексологмун, мен психологмун. 4 жылдан бери блог алып барам. Ошол блогто мен даалай маселелерди көтөрөм. Анан мага күнүгө даалай каттар келет. Ар түрдүү, ар курактуу эркектерден. Айнура эже, мындай болуп атат, потенция менен мындай маселе болуп атат, төшөктө мындай маселе болуп атат деп. Анан эмне себептен мынча көп бизде, эмне себептен мынча ажырашуу көп, эмне себептен мынча төшөк маселеси көп, эмне себептен аялдар көп аялдар эркектерине нааразы деп изилдеп касып баштадым. Мен өзүм мындай касканды жакшы көрөм да, себебин тапмайынча. Анализ кылмай. Анализ кылганды жакшы көрөм. Анан касып балдар биринчи алгачкы төшөктөгү жашоосун, алгачкы жыныстык катнаштарын туура эмес кылып атканына башым жетти да. Анткени эркектин жыныстык мүчөсү бул кан тамырлар. Кан тамырлар жана кан тамырлардын тегерегиндеги булчуң. Эгерде бул кан тамырлар толуп турбаса, жана булчуң иштеп турбаса, кийин урук чыгармай функциясы жана ошо потенциясы начарлап кетет экен. Андан кийин эмне болот? Биринчиден, ар түрдүү сексуалдуу конституция бар. Кээ бирөө аябай темпераменттин болот, кээ бирөө анча деле эмес. Мейли анча деле эмес, мындай жанагындай төмөн темпераменттеги балдар алар барып спорт менен машыгып, деп эметсе эле чыгып кетет, мисалы ошол эле сексуалдуу энергиясы. Бийик темпераменттегилер эмне кылат? Алардын кубагынан түтүн чыгып, агрессиясы күчөп, кыздарды зордоп коюшу мүмкүн, жана башка жаман нерсеге барышы мүмкүн. Мен Айнура Сагынбаева мына зомбулук катары, кыздарды зордуктоого тартат. Жок, тескерисинче мен ошол агрессияны чыгарып зордуктоого барбасын дедим. Биринчиден. Экинчиден, мейли ошол бала чоңоет деп чыдайт, мастурбацияны болбойт деп айтып атышат, зына күнөө деп. Экинчиден жана кыздарга барганда да болбойт, зына күнөө деп. Мен макулмун. Ооба, болот. Анда чечим чыгарып берилечи. Эмне кылган болот жаштарга? Инстинкти кантип токтотот? Мейли сабыр кылып чыдайт. Чыдагандан кийин үйлөнөт. Үйлөнгөндөн кийин тияктагы кан тамырлар ичкерип кеткенден кийин, жана булчуң жакшы иштебей калгандан кийин
төшөк маселелери башталат. Тез бүтүү жана башка маселелер. Анан аялы нааразы болот. Аялы нааразы болгондо экөөнүн мамилеси келишпейт. Ажылдашат, урушат. Анысы деле жашоодо маселе көп да, туурабы? Чайды туура эмес берип койдуң, акчаны алып келген жоксуң. Анан дагы төшөк жаатында да кошулат. Анан эмне болот? Эркекте агрессия топтогот. Агрессия топтолуп барып, анан каяктан зомбулук чыгат? Кесип салды, өлтүрүп салды, тигинтип салды, мынтип салды. Ошону изилдеп түйүн тапкандан кийин дедим, айтыш керек дедим. Кантип айтпайм? Кантип унчукпай койгом? Кыргызстандын келечеги, ушу өсүп келаткан жаш балдар Кыргызстандын келечеги. Балким ооба күнөө деген сөз туура эмес. Балким мындай ачык коомго айтканым туура эмес. Мен макулмун. Балким жаап алып өзүнчө акчага сатсам болмок ал нерселердичи, чындап айткандачы. Анткени келечекте алардын потенциясы эмне болот? Тукумсуздук болот деп ойлодум. Мен болгон оюм ошол. Ошол себептен мен бул нерсени айттым. Бирок орусча окуганман, мен бир аз сөздөрү туура эмес айтып алдым. Анан аны дагы огош бетерден бурмалап, өзүнүн кызыкчылыгына колдонгон жана сайттар болду, адамдар болду. Бул адамдарды мен түк бир мындай динге күйгөнүн, чыныгы адамды исламга алып келгенин көргөн жокмун. Анткени кээ бирөөсүнө личкасына жазсам мага жооп бербей койду. Эгер чыныгы ислам дининдеги адам болсо, биринчи ирет мага кайрылмак да. Айнур эже, сиздики туура эмес. Келиңиз сүйлөшөлү. Мындай болбойт, мындай болуш керек депчи. Андай сүйлөшүүгө, макулдашууга, адамды туура жакка алып келүүгө ниетти көргөн жокмун мен. Мен бул жерден пиарды гана көрдүм. Бурмалоо абдан катуу болду, соц тармактардан өзүм анализдеп көрдүм. Анан Айнура чечинет, анан жатат, анан маленин баарын тепкилешип эле ошонун баарын жазышты. Ошого кандай реакция кылдыңыз өзүңүз? Кандай кабыл алдыңыз ошондой жана шейминг деп коет эмеспи, нааразычылыкты? Мен блогермин да, мен андайга көнгөм биринчиден. Экинчиден, мен психологмун да. Психолог дагы дайым өсүүдө болуш керек. Бул мен үчүн чоң өсүү этапым болду. Ооба, кыйын болду, жеңил болду деп айтпайм. Өзүм менен өзүм сүйлөштүм, өзүм менен өзүм жанагындай өзүм далилдедим, бул мындай деп. Эми бул деген коом да. Коом бир күн тепкилейт, бир күн сүйүп, колуна көтөрөт, анын баарына көнүп чыдашыбыз керек. Биз эми мындай айсбергдин учун эле көрүп кайдылга окшойт, мындай коркунуч жараткан бир немелер болгон жокпу? Коркунучтар, мүмкүн бир угрозалар. Болду. Мен эмне үчүн ушул теманы да азыр абдан активдүү көтөрүп баштадым. Мага курска көптөгөн айымдар келет. 4 жылдан бери канча деген айымды окуттум. Үй бүлөлүк жашоого алып келдим. Мына Кудай турат. Менде окуган айымдар бар, канча деген үй бүлөнү сактадым ажырашуудан. Мына ажырашам, Айнур эже, ажырашуунун эмесине турам, эмне кылам дегендерди кайра жараштырып, кайра тилин таптырып, канча деген үй бүлөнү сактадым. Анан ошол жерде дагы, мисалы, айымдар келип, күйөөм мени жоолук кийүүгө мажбурлап атат. Жоолук кийбесең сен деген жамансың, сен деген харамсың, сен деген тигиндейсиң деп. Анан жоолук кийгизгенден кийин экинчи аял алам деп атат. Мындай этаптар болот да, мен бир эле случайды көргөн жокмун. Көп жолу ошондой кайталанды. Анан албетте бул эмоциялар каяка кетет, бул менин ичимде. Ушундай адилетсиздикке мен ичим күйүп өрттөнүп атты, бирок эч жакка айта албай аттым. Анан экинчиден TikTokко бир жолу пост жаздым. Ал пост айттым, ошо жерде бир айым кат жибериптир да. Мен бирөөнү сүйүп калдым. Мен күйөөм бар, бирок мен бирөөнү сүйүп калдым. Ойношум бар. Анан эмне кылам, ошо ойношуман кете албай атам деп. Мен психолог катары түшүндүрмө бердим. Эми ойнош деген бул сүйүү эмес, күйөө деген мындай деп. Эми туура жагынан эле айтсам, толтура деген эркектер бул аялды ташбаран кылыш керек деп жазды. Куранда ташбаран кылыш керек деп. Ошондо коомдун деңгээлин түшүнүп аябай тынчсыздандым. Эмне себептен? Асель Ногобаеванын күйөөсү дагы даватчы. Даватка барып намаз окуйт бешмал. Баягы мурдун кескилеп салган. Эмне үчүн биздин таптаза сонун динибиз ушунча агрессияга толуп кеткен? Ушунча билимсиздиктер бул динди бурмалап, динди жаман көрсөтүп атат элге деп. Мен ушунча ичим ачышты да. Чындап айтканда мен динге күйдүм.
бирок ал нерсени туура эмес жеткирип алдым го деп ойлодум. Анан ошондон кийин мен сүйлөп баштадым. Жок, андай эмес. Сөзсүз эле сен динге кириш үчүн, сөзсүз эле Кудайды сүйүш үчүн, сөзсүз эле мусулман болуш үчүн сен жоолук кийип алып же жанагындай эме бул мындай сөзсүз ошондой бол деген эмес. Сен динге келе бер, сен намазды колуңан келишинче окуй бер, сен шылак менен деле, кирпик менен деле окуй бер, сен баштай бер. Мен деле окуп баштадым. Дегенден баштап соц тармакта толтура мен дагы намазга келем, мен дагы мени ошол чектөөлөр токтотуп аткан. Мен дагы намазга келем, мен дагы ишенгим келет, бирок мен оронгум келбейт, бирок мен монтип макияжсыз жүргүм келбейт. Мен дагы түшүнбөй аткам, Кудай кандай, ислам кандай, мен коркуп аткам деген нерселер аябай көп келди. Анан мен ойлодум, мен динге мына сен эшек, мал, жаман сөздөр менен тилдеп аткан мени мына личкада, комментарийде. Ошол адамдарга караганда мен Кудайга жакыныраакмын. Мен исламдамын. Алар кайсы динди билбейм. Демек, бул көйгөй чоң экен да. Жалаң эле жалпы коом эмес, ошол динди туура эмес бурмалап, диндин кандайдыр бир күчтөр пайдаланып, жанагындай адилетсиздик, мындай караңгылыкка алып барган күчтөр мүмкүн бар. Ошон үчүн менин оюмча сиздей болгон дагы динди дагы туура үйрөткөн кишилер чоң көбүрөөк болсо жакшы болот эле деген. Ооба, муфтиятка мисалы мен муфтият мага эскертүү бергенде мен бир четинен жаман болдум албетте, жаран катары, бир четинен сүйүндүм, көңүл бурду. Мен бул маселени ачык алып чыктым. Муфтият деген бул мамлекеттик деңгээлдеги орган. Демек, Айнура Сагынбаевага көңүл буруп аткандан кийин Айнура Сагынбаева бир нерсе айта алат. Өзүнүн оюн, өзүнүн сунушун, өзүнүн жанагындай коркунучтарын жеткире алат. Мен ошон үчүн бир четинен сүйүндүм. Ошол муфтият көзөмөлдөсө, диндеги агрессияны көзөмөлдөсө, диндеги жана билимсиздикти көзөмөлдөсө жакшы болот эле. Ар кандай агымдарды, ар түрдүү агымдар, билимсиз караңгы адамдарга мына мисалы динде көп нерсе бар да. Динде кошунаңа жакшы мамиле кыл, күйөөңө жакшы мамиле кыл, оозуңан жаман сөз сүйлөп чыкпасын, өзүңдү ишин кыл, өзүң намазыңды оку. Мындай көп жакшы нерселер бар. Алар болсо, караңгы адамдар болсо, динден сен дин жөнүндө башка бирөөгө айтууга милдеттүүсүң. Сен жоолукка асынба, сен динге асынба деген нерсени гана көрүшөт да. Таза, жакшы, ыйык нерселерди көргүсү келбейт. Анткени эмне үчүн? Билим жок. Илим жок. Ошон үчүн илими жок динге келген адам бул курал, бирөөнүн колундагы курал. Жанагы акыркы видеодон тышкары мурда эле сизге хейт башталган, байкашым боюнча. Негизи эле ушул сексуалдык билим берүү, агартуу боюнча сөз болгондо эле жанагындай кишилер келип абдан мындай курч реакция берет да. Эмне үчүн анча курч реакция берет? Триггер. Триггер деген бул биздин жүрөгүбүздө өкөп, бизде көйгөй болуп аткан нерсени биз көрсөк, ошого реакция беребиз да. Демек, ошол айтып аткан кишинин ичинде өзүндө бар болчу. Ичинде маселе бар. Маселе бар, ошого ушундай реакция берип атат. Же болбосо, кээ бирөөндө триггер, кээ бирөөндө болсо илгертен калыптанып калган түшүнүк. Бул уят. Бул уят, бул коркунучтуу. Мен буну билбейм да, ошон үчүн мен будан корком. Мен буну түшүнбөйм да, мен ошон үчүн будан корком. Бирок мындай айтканда уят эмес да. Уят эмес да бул. Бул деген адамдын жашоосунун бир бөлүгү, күн болот, түн болот дегендей. Абдан маанилүү бөлүгү. Өтө маанилүү. Анткени тукумду уланткан ушул да. Тукумду уланткан. Кээ бирөө айтат, эмне төшөк маселесин үйрөтөсүң, аны эч агалы кички балдардан баштап билет. Бул деген инстинкт депчи. Ошол инстинктти туура эмес жасаган үчүн үй бүлөдө уруш болуп атпайбы? Кыргызстанда ар бир үчүнчү үй бүлө ажырашат, билесизби? Мына үчөөнөн бирөөсү ооба ажырашат. Мен анын да расмий статистиканы көргөм. Эмне үчүн ажырашат? Бирден бир себеби төшөк маселеси. Ошон үчүн мен ага айтпайт, уят. Айтпайт, уят, жаман. Биз жаап жашырып койсок эле маселе жок болуп кетпейт да. Маселе бар. Муфтияттын эскертүүсүнөн кийин сиз айттыңыз, TikTok'ту жабам, бирок мындай өзүмдүн жумушумду токтотпойм деп. TikTok'ту жаптыңызбы чын эле? Жаптым. Аякта аябай көп мындай пайдалуу видео роликтер бар деп мына Facebook'тан өкүнүп атат. Эми ошо менен кандай болот? Жумушту кантип алып барасыз? TikTok'тун аудиторияңыз сизде абдан чоң болчу.
чоң болчу аудиториям чоң. Ал аудиторияны кааласам бат эле чогултуп алам. Айнура Сагынбаева десе эле 5 мүнөттө табып Жок, коюшат ал. маселе башкада. Сиз айтып атасыз, мына мен дин жакка туура эмес кирип алып турмун, мүмкүн жанагы орус тилдүү болуп туура эмес сөзүмдү айтып алдым деп, бирок өзүңүз ошол кичине катарга баш ийип эле чоң жумушуңузду жаап коюп атпайсызбы? Жок, жаппайм. Ал тууралуу мен мынтип ойлодум да. Негизи буга чейин деле мен сексологиядан кайтайын деп жүргөм. Эмне себептен? Анткени мен бул нерсени толугу менен изилдеп көрдүм. Көрүп болгон 5-6 эле патология бар экен, тез бүтөт, көпкө бүтпөйт, турбайт деген. Анын себептерин баарын изилдеп, бүт баарын кантип дарылоо техникаларын, кимге кандай кайрылыш керек, эмне кылыш керек, бүт тартып туруп видеого курс жазып койгом. Эркектер үчүн Кыргызстандагы алгачкы курс. Аны упаковка кылып Акысыз? Жок, акы сатып алыш төлөнөт. керек, Ооба, сатып алыш керек. Анткени мен чоң жумушум, илимий жумушум десем болот да. Дискпи же китеппи? Жок, видео курс. Видео ошо дисктер да? Балким китеп жазам. Балким китеп аркылуу эле курс кылып коем да. Анан өзүмө кызыксыз болуп калды. Анан муфтия жана антип эскертүү бергенден кийин кой, динге да аралашпай эле коем, сексологияга дагы аралашпай эле коем, бирок баары психология менен сексология айкабышат да. Баары кээде мындай нерселерди айтып турам, бирок мурдагыдай эркектерди үйрөтүп, эми үйрөнгүсү келбесе эмне кылайын? Жаап кала деп атса жаап эле коем анда. Жок, сиздин тиктокуңузда аудитория көп экен, анан жана каттар көп келип атат Көп дейсиз. келип атат. Демек мындай запрос бар экен да. Көп, өтө көп. Сиз айтып атпайсызбы, кереги жок экен деп? Керек да демек. Балким керек, бирок Мүмкүн коомчулуктун бир чоң бөлүмү ушуга муктаж. билбейм, ойлонуп көрүш керек болот. Азыр сексологиядан кайтып жалаң эле психология менен иштейин деп атасыз. Тынчыраак отуруп ошо психология менен иштейм деп атам. Психология жана сулуулук. Мен ойлойм, негизи ушул төшөк маселеси, анан негизи ушул сексуалдык билим берүү, агартуу деген мамлекеттин деңгээлиндеги турган бир чоң көйгөй. Ага азыр дагы келебиз, бирок аны талкуулагандан биринчи сиз жөнүндө сүйлөшүп алсак. Сиз өзүңүз ошого кантип келдик, өз жөнүңүздү айтып берсеңиз. Кантип чоңойдуңуз, кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Ошондой эле бар беле ушундай каалоолор же ушундай максаттар? Мен врачмын. Мен врач-дерматологмун башынан баштап. Терини карайм да өзүм. Анан башында ошо ординатурага өткөндө мен психиатрияга өткөм. Бирок апам уруксат бербей койгон. Мен Сокулукта төрөлгөм, Сокулук айылында, Чүйдө. Апам уруксат бербей койгон. Сен жинди болуп кетесиң депчи. Жиндилер менен жинди болуп кетесиң деп. Анан мен кайтып ошо дерматологияга тапшыргам. Дерматологияга тапшырып, ага чейин терапияда иштегем, ар түрдүү абалдарды көргөм, өлүм алдында жаткан кишилерди көргөм, реанимацияда иштедим, көрдүм да, бүт баарын, скорыйда иштедим, бүт баарын көрүп, анан дерматологияга өтүп, ошо менен эле бирге косметологияда иштеп баштадым. Анан газетада статьяларым чыгып баштады, интервьюларды берип баштадым деп, ошентип элге Айнура Сагынбаева косметолог деп таанылып калдым. Бир кабинеттен баштагам клиникамды, анан азыр Ошто, анан Бишкекте клиника болуп калды. Көп иштедим ошонун эмесинде, негизинде. Анан бир убакта мага кызыксыз болуп калды да бизнес. Бизнес бул эркектердин жумушу экенин түшүндүм да, мындай өзгөчө медициналык бизнес өтө оор экен. Анткени дайыма операциядан кийин реанимация, ар түрдүү нерсе болуп кетет пациенттер менен. Мен жүрөгүм чыдабайт, мен нервим чыдабайт. Мен агартуу иштери менен, психология менен алектенейин деп, мына 4 жылдан бери окуп келатып, азыр мен ойлойм, жакшы эле даражага жеттим го депчи. Кадимкидей рахат алам. Эл менен сүйлөшүп, кыздарга кеңеш берип, кыздарды үйрөтүп, анан Айнура же үй бүлөмдү сактап калдым. Күйөөм мага моундай белектерди алып келип калды. Күйөөм экөөбүз жашынакай отуруп чай ичип калдык. Мурдан вообще сүйлөшө алчу эмеспиз деген нерселерден рахат алып, анан акырындан төшөк маселеси башталды. Айнура же мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Психологиядан сексологияга өтүп атпайсызбы демек? Сурап башташты да, мындай болуп атат, эмне кылам, тигиндей болот. Анан акырын мен сексология жөнүндө түшүндүрүп баштадым. Бул жерде өтө чоң көйгөй экен деп.
Анан биздин клиникада да операциялар жасалат да кынга. Кынды кичиретебиз. Ошол жерде жаткан пациенткалар дагы айтып калышты. Эмне үчүн келдиң кынды кичиреткенге деген. Күйөөм ушинтип, күйөөм ойноп, анан мындай болуп, анан мен оргазм албайм деген сөздөр. Анан изилдеп баштадым. Эмнеге албайт? Эмнеге мындай болуп атат? Эмнеге тигиндей болуп атат деп касып кетип, анан ушуга кирдим. Демек өзүңүз окудуңузбу же атайын бир окуу жайды бүтүрдүңүзбү? Онлайн окудум, окуу жайды дагы. Сексология боюнча да, Психолог, психология сексологмун да, ооба. Мында башында айттыңыз, эң биринчи келгенде эле психиатрияга кирейин деп. Демек, кичинекей кезден бери ушу психиатрияга кандайдыр бир тартыныш бар беле? Бар болчу. Дейл Карнеги жатып туруп окучумун да мен. Ал деле Школдо? мамиле да, ооба. Жатып туруп бир 100 жолу окудум го. Как завоевывать друзей и оказывать влияние деген. Ушул китептер кызык болчу. Өзүңүз кандай үй бүлөдө өстүңүз? Апам өкө тең жогорку билимдүү, апам атам, бирок ажырашкан болчу. Апам эмеде өкө тең жанагы эконом-факты бүткөндөр, интеллигенция үй бүлөсүнө десем болот да. Таятам көп окучу. Мына мен динди эмес, динди бурмалайт дегенде мен таятам айылдагылар жаназага чыкчу бир убакта. Асылбаш айылда биринчи мечитти ошонун демилгеси менен ошол салдырган да, мечит керек деп. Совет доорунда мечитте салдырчу эмес да, мечит керек дечи. Анан бизди үйрөтчү. Мына мисалы бияка баратканда ла илаха иллаллах деп айт, бияка баратканда там сүрөлөрдү аябай жаттачы. Анда элдер дин эмне, намаз эмне, эч кимдин иши жок. Азыр тим эле динди мен билем дегендер дин түшүнө да кирген эмес да. Ошол убакта мен 9-класстан баштап орозо кармагам. Анан намаз окуп турчумун, дайыма окуй алчу эмесмин, бирок окуп турчумун. Мен таятам, мисалы, эмелериме, бөлөлөрүмө, инилериме мына могу сүрөнү жаттасаң, сага торпок деп. Чоң сүрөлөр жаттачы. Медресеге алып барчы. Ошон үчүн мен дин мен каныма сиңип калганда, анан бирок туура эмес багыттарга аябай реакция берем да. Эмне үчүн бул адилетсиздик? Андай болбош керек да деп. Өзгөчө жана зордук зомбулукту, пропаганда болгондарды. Ооба. Агрессия болгон жерге мен тим эле чыдабай кетем. Анан зордук зомбулукка чыдабай кетем. Аялдардын укугун тебелегенге да мен чыдабай кетем ошол нерсе. Анан постуңузда жаздыңыз, жана Куранды арабча оригиналдан которуп окуйм деп. Ооба. Демек ошо тайтаңыздан калган нерсе окшойт, Мен өзүм врачмын да. Биз врачтар мындай өзүбүз түшүнмөйүнчө эч кимге ишенбейбиз да. Анткени бул жерде оригиналын көрүш керек. Ооба, оригиналын көрүш керек. Анан Курандагы ар түрдүү кылып жазылган, ар түрдүү котормолор бар дейт. Мен түрдүү переводдорун окуп көргүм келип атат, жана оригиналын котортуп, албетте арабча окуй албайм, котортуп окуп көргүм келип атат. Өзүм үчүн. Эч ким үчүн эмес. Окуп жатам деп жаздыңыз, Азыр мен кыргызчасын окуп атам. Кыргызчасын. Анан котортуп, бирөөгө котортосузбу? Котортом. Даяр котормосу бар болсо, эмнеге бар? Ошо оригиналга жакын алыш керек болуп атат. Алысы бар, жакыны бар. Кеп ошосу, кеп ошондо ар кандай котормодо ар түрдүү маанилер берилген. Аны мен азыр 100% деп далилдеп бере албайм, бирок мен ошондой деп көп уктум. Ошону өзүм көрөйм деп атам. Мисалы, орусчасын алып, кыргызчасын алып, ар түрдүү эмелер бар да, богословдор бар. Бүт алып, салыштырып, окуп, өзүм далилдейм деп атам. Анан сиз айтып кеттиңиз, сиздин дагы тилекке каршы ата энеңиз ажырашып кетти. Ошол мүмкүн сиз кичинекей кезде ошону көрүп, ушу эмне үчүн ошондой болуп калды деген ой болгон жокпу? Анан мен дагы ошондойлорго жардам берип, жана үй бүлөлөр экиге бөлүнүп кетпесин деген максат койгон жок белеңер? Мындай болду да, мен өзүм үй бүлөмдө чоң маселе болгон. Мен сүйүп эле күйөөгө тийгем, бирок күйөөгө тийгенден кийин мен өзүм даяр болбогондуктан, жана айтып атпаймынбы, атам менен апам ажырашып кетти, анан менде психикалык травма болду да. Ошо мамиле түзө албагандыктан менин көз алдымда үй бүлө кандай жашаш керек, эркектин ролу кандай, аялдын ролу кандай деген түшүнүк болгон жок да. Үй бүлө деген ушул экен, турмушка чыгат экенсиң, бала төрөйт экенсиң, анан чогуу тамак ичет экенсиң деп, анан эмне үчүн мага көңүл бурбайт, эмне үчүн мага жакшы сүйлөбөйт, эмне үчүн мага антпейт, эркек деген мындай болуш керек деп, мында 99% аялдардыкы ошондой көйгөй да. Анан 15 жыл ушинтип жашадым. Издөөдө, өзүмдү издөөдө, үй бүлө эмне үчүн мен ушундай бактысызмын деп. Эмнеге бактысыз болдуңуз?
түшүнбөстүк мындай болот да, үй бүлөдө аял менен эркек экөө бири бирине эмоция бериш керек. Эркек аялга бериш керек, сен менин сүйүктүмсүң, сен менин жалгызымсың, сен сулуусуң деп. Аял эркекке бериш керек, сен кыйынсың, сен лидерсың, сен колуңан келет, мен сенин артыңдамын деп. Бири бирине эмоция бере албаган үй бүлө аябай көп. Бири биринин тилин таба албаган, бири биринен күткөн, сен мага берсең, анан мен берем деген. Мен ошондой үй бүлө куруп алыптырмын да. Анан ошол ажырашам деп жүрүп, анан кой, меники туура эмес экен, мен окушум керек экен, моундай жарабайт. Же ажыраш Айнура, же кой деп туруп, толтура психология боюнча китеп алдым. Терезенин баарын жаптым, жай болчу. Жолдошум көлдө болчу, көлдө пансионаты бар, ошол жакта иштетет. Бир жай окудум, жамын алып, чыкпай. Ошентип 2 жыл. Монтип окуп, изилденип, окуп. Акырын бара түздүп алдым. Түшүндүм көп нерселер, инсайттар болду. Мындай психология бул аябай терең нерсе да, дароо эле түшүнбөйсүң, мындай изилип, анан ошонун баарын практикада колдонуп, анан рецепттерин таба баштадым. Мынтсе мындай болуп турбайбы, мынтсе мындай болуп турбайбы, тигинтсе мындай болуп турбайбы деп туруп. Тапкандан кийин, эми көрүп турсаң кантип айтпайсың. Кыздар моундай кылгыла десем, алар кылса, алардыкы жакшы болуп калат. Ничего себе. Тааныштар эле бизче. Тааныштар эле. Анан окуп баштадым, анан психологко өттүм, онлайн окуп баштадым, дагы китеп окудум. Ошентип акырын курс ачтым, дагы айымдарга жардам берип баштадым. Күйөөңүз менен түздүп алдыңызбы беле? Түздүп алдым. Кантип ушу бир көп кыска бул жерде көп нерсе бар да. Кыска сырын айтпайсызбы? Биринчи өзүңдү өзгөртүш керек. Мына ошону айтсам дагы, биринчи мен ошону айтып чыккандан кийин, бул баягы дин боюнча взрыв болбоду, ошондой эле взрыв болду. Кантип, ал жаман депчи. Сен аялдарды күнөөлөйсүң деп көп айтат. Мен күнөөлөбөйм. Эркектин психологиясы бөлөк, аялдыкы бөлөк да. Эркектер мен аялды бактылуу кылам деп ойлобойт. Алардын мышлениясы бөлөк. Аял ойлойт, мен бактылуу болгум келет. Мен кантип ошо күйөөмдү өзгөртүп, өзүмдү өзгөртүп, кантип бактылуу болом деп. Аял биринчи өзгөрүүнү өзүнөн башташ керек. Номер 1 өзүнөн баштап, өзүнүн ой жүгүртүүсүн, өзүнүн күтүүлөрүн, өзүнүн эмоцияларын токтотконду билип, туура сүйлөп, туура жооп алып, эркекке мотивация берип, эркекке түрткү берсе эле, үй бүлө оңолуп кетет. Көп үй бүлөр, баары дебейм. Абьюзерлер бар, жинди кишилер бар, аларды айтпайм, бирок көп. Мындай болот да, мышык менен ит эле да. Мышык мяулайт, ит калат, анан экөө бири-бирин түшүнбөй эле жинди боло берет. Ошондо же мышык итче сүйлөш керек, же ит мышыкча болуш керек да. Ошондо аял биринчи кадам жасаш керек деп атасыз. Аял биринчи кадам жасаш керек. Эмнеге? Анткени психологиясы ошондой, жаратылышы ошондой. Аял эмоционалдуу. Аял эмоцияларды чара алат жана кабыл алат. Эркек эмоцияны чара албайт. Анын ичинде болот. Анан эркекке өзү менен өзү иштеш кыйын болуп калат. Жардам керек. Жардам керек. Аялдын жардамы керек. Үй бүлөнүн эң негизги бактылуу болушу боюнча сыры эмнеде? Эң негизги бири-бирине туура сүйлөп, бири-бирин түшүнүү. Бул мындай баары эле айтып жүргөн фраза болгону мененчи, аябай түү бар фраза да. Бири-бирин түшүнүү. Ал эмне каалап атат? Мисал, жөнөкөй эле мисал. Эркек жумуштан келди, келип, тигисин бияка ыргытты, бунусун тияка ыргытты. Чарчадым деп жатты. Аял болсо үйүн жыйнап, шыпырып, тамагын жасап, баарын сонун кылып койду дагы, анан тамагын берсе, эркек отуруп соткасын чукулап отуруп алды. Анан аял, мен ушунун баарын сен үчүн кылып атам. Сен байкаганда жок, сен менен сүйлөшпөйсүң десе, эркек ойлойт. Мен тамак алып келдим го, продукт тиякта. Кечке суукта жүрдүм, машиналарды, көрүнгөн машиналарын оңдоп. Анан 2 саат магазинде жүрдүм. Сен тетиңде памперс алып кел деп. Анан буну кылдым, тигине турат го тамагың. Мына менин сүйүүм ошо. Уруш ошол жерден башталат да. Эгерде аял түшүнсөчү, ал тетиякта эркек болуп жүрдү. Эркектер менен сүйлөшүп, мустак металлдардын баарын кармап, колдорун тоңдуруп, эркек болуп жүрдү. Анан үйгө келип эле баарын чечип туруп эле назик подружка болуп мынтип отуруп калбайт да. Туурабы? Биз деле кээде 200-дүлүктү талап кылабыз да. Ал дароо эмоциясын өзгөртүп, жаратылышын өзгөртө албайт да.
ал ошол бойдон ошону кабыл алыш керек. Мына ошол нерсени түшүнгөндө гана үй бүлөдө бактылуулук пайда болот. Бирок аялдын дагы өзүнүн чындыгы бар болот да. Ооба. Эркекти күтөт, ал жок. Анан келип анын сүйлөшкөнүнүн ордуна телефонун карап анан жатып алат, анан күндө кайталанса бул үй бүлө эмес да. Эркектер өзгөрсө жакшы болмок. Эркектер аны түшүнсө сонун болмок. Бирок эркектин жаратылышын мен китеп окудум. Эркектин жан дүйнөсү деген. Эркектин мээси кандай түзүлгөн көбүнчө эркектер ошону түшүнгөн эркектер өтө аз. Жана эркектер өзүн өзгөртөм деп ойлогон эркек жок. Эркек дайыма мен эркекмин, меники туура, мен молодецмин деп ойлойт. Бул каяктан келген? Воспитаниядан келген да. Воспитаниядан келген, сен эркексиң дегеним. Мисалы тарбиядан жакшысы да бар, жаманы да бар. Сен эркексиң дегенин жакшысы мен эркекмин, мен ыйлабашым керек, мен туруктуу болушум керек, мен жоопкерчиликтүү болушум. А бирок сен эркексиң деген дагы минусу, мен эркекмин, мен андайга реакция бербешим керек. Сүйүп атам го, болду, мына тамак алып келдим, сүйдүм деген нерсе да. Сиз күйөөңүздү кантип өзгөрттүңүз? Мына өзүңүз өзгөрүлдүңүз. Ооба. Мамилеңизди өзгөрттүңүз. Күйөөңүз өзгөрдүбү өзү? Өлө өзгөрдү. Айтып берсеңиз, кандай болчу эле, кандай болуп калды? Элементардуу мына айымдар азыр акча табабыз деп. Ооба, финансылык жана көз карандысыздык керек. Керек, өзүң акча табышың керек. Бирок мындай жанагы эгерде үй бүлөдө ынтымак болсо, эгерде бири-бирин түшүнүү болсо, эркек күчтүү болуп калат экен, мен ошону түшүндүм. Эркек күчтүү болуп калат экен, анан эркек паровоз болот экен, биз вагон болуп калат экенбиз да. Мен жолдошумдун финансылык абалы аябай өзгөрдү ошол. Мына 4 жылдан бери окуп атам, 4 жылдан бери өзүмдү өзгөртүп атам, мамиле өзгөрүп атат. Финансылык абалы аябай өстү. Жакшы тарапка өстү. Жакшы тарапка өстү. Бизнестер ачылды, тигинде эмне. Экинчиден, мурда баягы мен айткан мисалда эле мен келип артынан ээрчип эле мага эмнеге сүйлөбөйсүң, мени эмне мынтпейсиң деп эле. Азыр болсо ал менин артыман ээрчип сүйлөйт. Мен угам, мен мактайм, мен жакшы сөз айтам. Мындай жаман жер, мисалы баягыда эле дарыканага алып барып балабыздын аденойдун алдырдык, операция жасадык. Ал аябай нервничать этет. Бир эме сүйлөсөң эле ызырынып сүйлөп, жини келип. Мурдагы Айнура болсо, эмне ызыранып атасың? Мен жаман болуп атам, мен переживать этип атам, сен мага ушинтип атасың демек да. А мен мынтем, мен келип артынан массаж кылдым да айттым. Жаным, не переживай, баары жакшы болот, баары сонун болот десем, деп мен переживать эткеним каяктан билдим? Көрүнүп турат сенин бетиңен. Анан мен эметип атканда дагы мен сүйлөгөндү үйрөндүм. Мен ойлочумун, анын көзү иринген, мени билип ойлоп туруш керек. Мен переживать этип атам, ал эмнеге мага колдоо көрсөтпөйт, ал эмне мага мынтип айтпайт деп. Азыр мен сөзүм менен айтам да, мен переживать этип атам, мен жаман болуп атам, мага көңүл буур деп. Бул деле психология. Эркектер ушундай түз укмайынча түшүнбөйт. Ооба, биз аялдар ойлор эткенбиз да, эмнеге мени антпейт? Ал түшүнүш керек да депчи. Эркек менин аялдын психикасынын айырмасын түшүнсө эле болду. Дагы бир нерсени айтып кеттиңиз, туура бири-бирине сөз айтыш керек деп. Эми сиз айтып атпайсызбы, мына жумуштан келип үй бүлөдө ал мындай өз болуш керек да. Тияктан сөз тандап сүйлөйт, а бияктан эми оозума келгенди сүйлөйм. Ошону кандай кылыш керек анда? Ошол жакта дагы мен мисалы үчүн аялыма бирдеме сүйлөйүн десем, мында тандап сүйлөшүм керекпи? Ойлонуп, же наоборот өзүм болушум керекпи? Эркектерге бир мындай кеңеш да, аялды угуп коюш керек да. Мисалы ал келип толтур үйүндөгү мындай болду, тигиндей болду дегенде угумуш болуп коюш керек да. Сотканын ары коюп. Сотканын ары коюп бир 10 минут угумуш болуп, анан ой, Азамат, ой, да, ошондой кылдыңбы деп анан мактап коюш керек. Демек, бири-бирине дух берип, дем бериш керек экен да. Сен сулуусуң деп койсо эле болду. Ой, сен бүгүн прям сонунсуң, карачы, сен бүгүн ушунчалык сүйүктүү болуп калыптырсың, сен ушунчалык бүгүн чачың сонун, сен кийген кийимиң сонун деп бир мындай жакшы жерин таап туруп комплимент айтып койсо эле болду. Ошол эле, башка эчтеке кереги жок. Өзүңүздүн жеке тажрыйбаңыз бар экен, анан көп мындай элдер сизге кайрылып, блог катардан кайрылып, эң мындай Кыргызстандын үй бүлөлүк чоң көйгөйү эмнеде?
эң чоң көйгөйү жана ажырашуунун эң көп кезиккен себеби бул бири бирин түшүнбөстүк. Эң көп кезиккен ошол. Туура сүйлөм түзгөндү билбейт, оюн туура жеткиргенди билбейт жана бири бирин түшүнбөйт. Сүйүү болсо дагы улут карбайт экен да. Сүйүү деген убактылуу нерсе дагы өтүп кетет. Сүйүү өтүп кетет. Сүйүү бул болгону гормондор. Гормондорду дайыма көтөрүп туруш керек. Аны көтөрүп туруш үчүн психологияны түшүнүп, мээдеги процесстерди түшүнүш керек. Анан төшөк маселеге көңүл бурсак, аяк жактагы эң көйгөйлүү нерсе эмне болуп атат азыр? Аяк жактагы көйгөйлүү нерсе бул аял тараптардан келген жанагы чоң көйгөйдү айтып коеюн. Көп эркектер төшөктө өзүнөн башка эч кимди ойлобойт да. Ошол маселе. Төшөк маданияты болуш керек деп ойлобойт. Меники болсо эле болду. Аял болсо эми ал дагы ырахат албайт да, каалабайт. Анан экөө жата албайт. Анан эркек таарынат. Ошол себептен уруштар болот. Эркек аялга жылуу мамиле керек, аялды ээрчиш керек, аялды даярдаш керек, аялдын зоналарын билиш керек. Бул дегендей жанагы инструмент да, ойнош керек да. Аялдын денеси менен ойнош керек. Мындай аны изилдеп, аны түшүнүш керек. Көп адамдар, көп эркектер аны түшүнбөйт. Эми билбесе түшүнбөйт да. Эч жактан билим албаса, билбесе, анан жана сиз айткандай, анын баягы эле изилдеп койдук деген бойдон да бир эле ою бар да. Ооба. Ошону кантип оңдош керек? Төшөк маданиятын түшүндүрүү кылыш керек. Бул биринчиден бул маанилүү экенин жеткириш керек элге. Мына эң биринчи ката бул эми тамак жегендей эле да. Бул жок, бул тамак жок, ооба бул инстинкт да, бирок азыр деген коом өспөдү. Биз башкача ойлонобуз, башкача нерселерди талап кылабыз. Биздин гормондорубуз башка нерсеге реакция берет. Мурда аялды көргөндө эле реакция берчү. Азыр болсо биз телефон колдонобуз, биз машина колдонобуз, комфортко көнүп калган, жакшы нерселерге көнүп калган. Аны сүйүнүч гормондор нейромедиаторлор деп коет. Мээде иштелип чыгат. Дофамин, серотонин деген. Мисалы, силердин астыңарга азырчы жөн эле этти чаап алам деп эме куруп туруп эле коюп койсо жебейсиз да. Аны кооздоп, жакшы бышырып, стейк кылып, анан мындай жалбырактарды коюп алып келсе жегиңиз келет. Анткени сүйүнүч гормондору биринчи иретте эмес, экинчисинде чыгат. Ошондой эле төшөктө дагы. Ар кандай позаларда, ар кандай жанагындай техника бар, методика бар, анын баарын көрөбүз да, угабыз. Ошондойду талап кылабыз, бирок өзүбүз билбейбиз. Жана төшөк маданияты деген теманы көтөрсөң эле жанагындай уятсыздык, анан тиги бу деп жана хейтерлер баштайт. Бирок түшүнүгү жок болуп атабы ошондо? Бул төшөк маданияты бул үй бүлөнүн коопсуздугунун фундаменти деп. Ооба, ошону бул айтып атпайбы? Сен жаман нерсени айтып атасың, бул деген уяттуу нерсе, бул деген жанагындай ыплас нерсе, бул деген үй бүлөнү ажыраштырат, бул деген кыздарды зордуктоого алып келет. Тескерисинче жабык коомдо зордуктоо болот. Жабык коомдо ажырашуулар болот. Анткени адамдар өзүнүн оюн жеткире албайт. Бири-бирине кызыктуу боло албайт. Билбейт да төшөктө кантип кызыктуу болушту. Туурабы? Эркек аялды кызыктырбайт, аял эркекти кызыктырбайт. Бири-бирине кызыктуу болбогон адам башка адамды иштейт. Ошондо ажырашууга мен алып келип атамбы? Же биздин коомубуздун түшүнүгү алып келип атабы? Дагы бир абдан кооптуу нерсе, олуттуу нерсе бул өспүрүмдөрдүн жанагындай сексуалдык тарбиясы. Ошол жөнүндө сөз айттыңыз, ошонун артынан абдан чоң хейт чыкты. Ошону түшүндүрүп койсоңуз, бул мен түшүнгөнүм боюнча көп соц тармактын колдонуучулары мынтип атат да, өспүрүмдөрдү ыплас нерсеге, уят нерсеге үйрөтүп атат. Аны көрсөтпөш керек болчу. Аны жана презерватив кийип алып, кыздар менен жолугу бер деген, жол ачып атат деген ойлорду көрүп атам. Мен азыр ушул маектин ичинде түшүнгөнүм, сиз карама каршы мындай туура тарбия берип, туура жолго салам деген
оюңуз менен кылдыңыз. Бирок Ооба. мындай жалпак тил менен ошо түшүндүрсөңүз, эмне үчүн бул олуттуу жана маанилүү нерсе? Эмне үчүн бул жөнүндө айтыш керек? Уялбай, карама каршы айтыш керек. Коомдун келечегине түзмө-түз таасир эте турган нерсе. Анткени урукту бул урук эркектер аркылуу, аялдын организмине урук эркектер аркылуу келет, туурабы? Урук түшмөйүнчө аял боюнан бүтпөйт дагы, бала төрөбөйт. Демек, эркектердин жана сексуалдуу жагы жакшы болуш керек, эркектик жагы жакшы болуш керек. Эркек чыныгы эркек болуш үчүн ден соолугу жакшы болуш керек. Мен айткан нерсе бул ден соолукка шек келтире турган факторлорду айттым. Мондай болсо ден соолугуңар начарлайт деп медицина катары эле, медик катары эле айттым, врач катары эле айттым. Эгерде биз буну мисалы ошол эле муфтият азыр ойлоп, чечим жолдорун чыгарбаса, келечекте тукумсуздук жана зомбулук көбөйөт. Ошон үчүн бул нерселерди айтпай коюш мүмкүн эмес. Бул келечекке балта чапканыбыз. Алгачкы планыңызды айтып койсоңуз эми. Пландарым сексологияны азырча айткым келбейт, бир аз эс алайым. Бул темадан психологияны изилдеп, мен негизи мамиле психологиясын изилдедим, сүйүү психологиясын изилдедим, андан кийин массалык коомдун психологиясын изилдеген жыйынтыгы бул болуп атат. Азыр болсо ошо когнитивдүү психология, кинестетика, НЛП, мен психологияда дагы эле далай талаалар бар, анын баарын касып чыгышым керек. Психологиядагы эң негизги көйгөй кайсы бизде азыр Кыргызстанда? Психологиядагы эң негизги көйгөй, негизи эле психология көйгөй болуп атпайбы? Биз адамдар өсөт экенбиз, акча топтойт экенбиз, интеллектти өстүрөт экенбиз, балекеттин баарын билгенге аракет кылат экенбиз, бирок жан дүйнөнү руханий жакты ойлобойт экенбиз. Ал ошол баягы төмөн кичинекей бала кез бойдон калат экен. Анан ал калып калгандан кийин миллион акча салсаң дагы, аябай бай болсоң дагы, сен өзүңдү бактылуу сезе албайт экенсиң. Ошон үчүн ошо руханий жакты дагы өстүрүшүбүз керек экен. Ага да кам көрүш керек экен, анда жууп, тазалап, тамак берип өстүрүп туруш керек экен. Ал да өзүнчө бир илим да. Илим экен. Аны унутуп коебуз биз. Жан дүйнөнү унутуп коебуз. Айнура айым, сизге чоң рахмат. Бизге келип ушундай ачык маектин суроонун баарына жооп берип, мен ойлойм, мен жекече оюм, журналисттин ою, сиздей кишилер көбүрөөк болуш керек. Ушундай элди агартып, туура жолго салып, эл үчүн, жер үчүн күйгөн патриот катары мен сизди билем, тааныйм. Бүгүнкү маектен кийин дагы бир жолу ошол эсиме түштү. Ошон үчүн сизге ийгилик, мен ойлойм, жанагындай паузадан кийин кайра келип, жанагындай агартуу функцияңызды улайсыз. Саламатта болуңуздар. Рахмат.